Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кандайсыңар? Бир аз киши кошулсун, анан сиздерге түз эфирге чыккандыгымдын себебин айтып берейин. Урматтуу достор, бүгүн сиздерге түз эфирге чыгып аткандын себеби, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин биз Бишкек шаарында жайгашкан 135-чи балдар бакчасындагы уурулукту, паракорчулукту коомчулукка алып чыкканбыз. Мындан бир топ убакыт өттү андан бери. Бирок азыр айрым такталбаган маалыматтар келип атат. Дал ошол балдардын акысын, кызматкерлердин акысын мыйзамсыз жеп аткан жетекчи салбаган кишини салып, болгон тааныштарын ортого салып, учурда следствияга ушул тергөөгө жана биз тараптан экинчи жолу кайра түзүлгөн Бишкек шаарынын билим берүү департаментинин алкагында түзүлгөн мэриянын комиссияга мындай кийлигишүүлөр болуп атыптыр да. Ошол Бишкек шаарынын айрым Бишкек шаардык кеңештин депутаттары тарабынан, ошол эле учурда ушу ар кайсы кызматта иштеген тааныш тунуштары бүгүнкү күндө ошол паракор жетекчини кызмат ордунда алып калуу үчүн жан аракеттерин көрүп, ушундай бир аракеттерди, действиялар жасап атыптыр. Ушундан улам айтып коербуз, урматтуу Бишкек шаардык кеңештин депутаттары, айрымдары, урматтуу ушул кайсы бир ошол паракор директордун тааныш тунуштары эгерде ушул иш боюнча ошо комиссияга тоскоолдук кылып, тергөө иштерине тоскоолдук кыла турган болсоңор, биз дагы сиздердин жүзүңөрдү коомчулукка алып чыгабыз. Бул боюнча азыр комиссиянын жана тергөөнүн жыйынтыгы жүрүшү кетип жатат. Сөзсүз түрдө анын жыйынтыгын сиздерге көрсөтөбүз. Бул жерде ошол балдардын акысын жеп аткан жетекчи мен оюмча токтоосуз кызматтан кетиш керек. Кызматтан эле кетпестен укуктук баа берилиши керек ага. Биз ушул нерсени тийиштүү органдардан талап кылабыз. Башка мына бизге канча деген ошол бала бакчаны чыгарганыбыздан кийин Кыргызстандын булуң бурчундагы мамлекеттик бала бакчалардагы мектептердеги ошол эле учурда медициналык мекемелерден кызматкерлердин айлыктарын жеп жүргөн ошол өлүк жандар боюнча ошол эле мамлекет тараптан бюджеттен бөлүнгөн акчаларды урду сокту жанагындай туш тарапка бөлүп анан өз чөнтөгүн толтуруп аткан чиновниктер тууралуу абдан көп маалыматтар келип атат да. Ошон үчүн бул бүгүнкү биз чыгарган кызматкер сөзсүз түрдө жоопко тартылышы керек, укуктук баа берилиши керек. Мына ошол башка чиновниктерге, башка жетекчилерге, башка директорлорго сабак болот. Биз бул боюнча азыр атайын мамлекеттик органдардын ошол ишинин жыйынтыктарын күтүп атабыз. Сөзсүз түрдө мен ойлойм, буга мыйзам чегинде баа берилет. Бизде ошол балдардын акысын жеп аткан чиновниктерди мындай аябашыбыз керек. Ошо паракорчулук бала бакчадан башталып, ошол төрөт үйлөрүнөн башталып, адам төрөлгөндөн баштап паракорчулук токтоштугун каалай турган болсок, анда бул ишке биз кайдыгер карап, мындай жеңил желпи кабыл албашыбыз керек.
буюрса анын жыйынтыгын сиздерге көрсөтөбүз достор. Мына ушул нерсени сиздер менен бөлүшкүм келди. Ошол паракор балдардын акысын, кызматкерлердин акысын жеп аткан жетекчиге ортого түшкөндөр мындай бул деген ошол балдардын акысын, ошол биздин наристелердин укугун тепсөөгө жардам берүү деп эсептейт элек да. Ошол жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө достор, биз буюрса жыйынтыгын чыгарабыз.